7 каналдын эфирин жумалык аналитикалык программасы уланта. Таны мен Мерим Ташыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Коррупционерлер мамлекеттен кымырып алган каражаттарды өз ыктыяры менен кайтарабы? Садыр Жапаров 30 күндүк экономикалык мунапыс жарыялады. Парламенттик шайлоо 1-июнга жылдырылабы? Депутаттар Конституцияга өзгөртүү кирмейинче шайлоо өткөрбөй турууну сунушташты. Ал ортодо Садыр Жапаров мартка чейин шайлоо бүтөт деп убада кылды. Эл өкүлдөрүнүн уяты ойгондубу? Депутаттар июнга чейин иштесе маяна албайт. Ал эми элдик толкундоолордон зыянга учураган кеңсесин өз чөнтөгүнүн калыбына келтирүү сунушун киргизишти. Түштүк жергесинде илдет күч алып, бейтапканаларда орун калбай калды. COVID-19 илдети кооптонуу жаратууда. Эми ушул жана башка маалыматтарды 7 каналдын кабарчылары кеңири баяндашат. Азыр болсо апта ичинде болуп өткөн окуялардан кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү 19 октябрь Ошто шектүү катары кармалган жаран тергөөчүнүн кабинетинде каза болду. Жалал Абад облусунда алтын кен иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын фабрикасында өрт чыкты. Раим Матраимовдун жакын айланасына кирген жана коррупциялык схемага тиешеси бар 40ка жакын адам аныкталды. Мурунку президент Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы расмий түрдө ыйгарылды. Шейшемби 20 октябрь Араван району карантинге алынып, бардык базарлар, коомдук тамактануучу жайлар, ашканалар жабылды. Тез жардам кызматынын унааларын жогорулатылган баада сатып алгандар аныкталды. Экс-премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев менен Жогорку кеңештин депутаты мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынды. Шаршемби 21 октябрь президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыялады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов, Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодыев кызматынан бошотулду. Ош шаарындагы четки айылдардын бири Мээрканда 1250 метр жол оңдолду. Бейшемби 22 октябрь парламент шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Ош облусунда криминалдык чөйрөдөгү адамдардын бири кармалды. Элдин эсебинен байыгандар жазасын алат. Коррупциялык иштерге тиешеси бар Раим Матраимов жана Камчы Көлбаев кармалды. Мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева сурак берүү үчүн чакырылды. Жума 23 октябрь өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп, ооруканага кайрылган бейтаптардын саны өстү. Жалал Абадда оорулуулар көбөйүп, кычкылтек концентраторлору жетишпей жатканы маалым болду. Депутаттар кийинки парламенттик шайлоого чейин маяна албай иштей турган болушту. Кыргызстанда азык-түлүк баасы кескин кымбаттады. Ишемби 24 октябрь сутка ичинде коронавирус 556 адамдан табылып, 4 адам каза болду. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин 25 партия билдирди. Ысык көлдө туристтер үчүн 17 стоп түйүнү курулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңсеси тинтүүгө алынды. Өлкөнүн күч түзүмдөрүндөгү жаңы дайындоолордон кийин буга чейин чуулгандуу иштер боюнча шектелип, бирок суудан кургак чыгып келген аткаминерлер суракка чакырыла баштады. Бул 30 жылга чукул убакыттан бери натыйжа бербей келген коррупция менен күрөш бир аз жандана баштаганына элдин үмүтүн жандырды. Бул аптада премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров коррупциялык иштерге тиешеси барларга өз каалоосу менен келип, кымырып алган каражаттарын мамлекеттин казынасына төгүп берүүгө 30 күндүк мунапыс жарыялады. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланбагандар катуу жазаланаарын эскертти. Ага улай эле Бажыдагы үлкөн коррупциялык иштерге шектелип, бирок кол тийбес болуп жүргөн Раим Матраимовдун кармалганы коомчулукта уудуу кептерди жаратты. Ал күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген зыянды толугу менен төлөп берүүгө убада берген. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен Матраимовдун кылмыштуу аракеттеринен келтирилген зыян 2 миллиард сомго бааланган.
Бул сумманы ноябрь айына чейин толугу менен төлөп берерин убада кылып, баштапкы 80 миллион сомду УКМКнын депозиттик эсебине которгон. Ал эми айрым аткаминерлер экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгына күбө катары суракка чакырылса, дагы бир катары коррупциялык аракеттерге шектелип көрсөтмө берип чыккан. Ошондой эле Койла Кыргыз деген каймана ат менен белгилүү Камчы Көлбаев да спорттук клубтардын биринде колго түшүрүлгөнү маалым болду. Эми буга чейин коррупция менен күрөш деселе саясий куугунтук катары сыпаттап, өздөрүн жабырлануучу кылып көрсөтүүгө аракет кылган аткаминерлердин аракети кандай болор экен? Себеби Камчыбек Ташиев саясий куугунтуктоого жол бербейбиз деп дароо так кесе айтып, бул маселеге чекит койгондой болду. Бул аптада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаевди Авангард спорт клубунда колго түшүрдү. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү катары сыпатталып келген Камчы Көлбаев эгер мыйзам бузса камакка алынаарын Камчыбек Ташиев убада кылган эле. Койла Кыргыз деген каймана ат менен белгилүү болгон Көлбаев узак жылдар бою кылмыш дүйнөсүндө аты чыккан Рыспек Акматбаевдин тарапкери болуп, 90-жылдары анын тобунан бөлүнүп чыккан. 2011-жылы АКШда эл аралык наркобизнесте маанилүү фигуралардын бир катары таанылып, атайын тизмеге киргизилген. Бул ирет ал уюшкан кылмыштуу топту түзгөн деген айып менен кармалып, баш коргоо чарасы аныкталганча 48 саатка камакка алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 249-беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү катталган. Бул берене кылмыштуу уюмду түзүү же болбосо ага катышуу болуп эсептелет. 2020-жылдын 20 октябрында Камчыбек Асанбектин Бишкек шаарында жүргөн жери аныкталып, анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын өткөзүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага байланышкан башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн аныктоо багытындагы тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук комитетинде жетекчилик алмашкандан бери чуулгандуу фактылар менен айыпталып жаткан төбөлдөрдүн суракка чакырылуусу же камакка алынуусу коомчулукта көп талкууга алынууда. Элдик толкундоолордон кийин Орозбек Опунбаев кызматынан кеткен соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри, жогорку кеңеште депутат болгон Камчыбек Ташиев төрага болуп барды. Кызматка дайындалары менен журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, Камчыбек Ташиев элдин жана мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байыгандардын каражаттарын мамлекетке кайтарып берүүгө мажбурлаарын убада кылган. Мамлекеттин күчүн пайдаланып, Улуттук коопсуздук комитетинин күчүн пайдаланып, коомубузду биз ушулардан тазалайбыз. Мындан ары мамлекетибизде бир дагы мамлекеттик органда эгерде коррупциялык схемалар болсо, кимдир бирөө взятка ала турган болсо, кимдир бирөө ошол жерде бир өзүнүн жеке өзү үчүн иштей турган болсо, бардыгы жазаланат. Ал ким экендигине каралбайбыз. Ал кимдин тууганы экендигине, агасы, инисине же болбосо анын жердештигине карабайбыз. Улутуна, жынысына же болбосо жерлигине карабастан бардыгын жоопко тартабыз. Коомчулукка резонанс жараткан окуялардын бири мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупция фактысы боюнча кармалышы болду. Ал мамлекетке келтирилген зыянды ноябрь айына чейин толугу менен төлөп берүүгө даяр экенин билдирип, алгачкы 80 миллион сомду УКМКнын депозиттик эсебине которгон. Элдик толкундоолордон кийинки Матраимовдун кармалышы жалгыз жыйынтык эмес. Бишкек шаарынын мэринин Турак-жай коммуналдык чарба боюнча кеңешчиси вице-мэр Алимбек Абдылдаев да Финполго барып күбө катары сурак берип кеткен. Мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева да Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборуна болгон төлөмдөргө байланыштуу Финполго сурак берип чыккан. Ошондой эле радио жыштыкты текейден арзан баага сатты деп шектелген экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке чет өлкөгө чыгууга тыюу салынганы тууралуу маалымат желдей тараган. Көп өтпөй ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына сурак берүүгө келген. Адилетсиз тергөө жүрүп, күнөөсүз адамдарды күнөөлөп, ошонун баарын өзүбүз өткөрдүк, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгө. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюмда жок. Учурда жаңы дайындалган аткаминерлерден эл көптү үмүт кылып турат. Элдин талабын орундатуу үчүн премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров казынага түшпөй калган, уурдалган каражаттарды мамлекетке кайтаруу үчүн 30 күнгө убакыт бергенин жарыялады. Ал өзүнүн сөзүндө өлкөдөгү эң кирешелүү тармак болуп эсептелген энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен тармактарында иштеген мамлекеттик кызматкерлерге, ишкерлерге жана жарандарга кайрылды. Өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционерлерге,
ар кандай компанияларга, үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мындай мүмкүнчүлүк бир гана жолу берилерин айткан өкмөт башчы экономикалык амнистияны пайдаланбагандарга мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдин эсебинен байыган көпөстөрдүн болжолдуу аты жөнү коомчулукка деле белгилүү болуп калган. Мамлекеттин каражаттарын кымырып алып, бизнесин коргоо үчүн парламентке депутат болуп келгендерди эл массалык маалымат каражаттарына жарыяланган материалдар аркылуу жакшы билет. Исхак Пирматов Кыргыз нефтегаз ишканасынын башкармалыгынын төрагасы болуп турганда кандай жолдор менен байлык топтогону тууралуу коомчулукта маалымат бар. Парламенттин эң бай депутаттарынын бири катары эсептелген Азамат Арапбаев ээлик кылган Даннур Юг ишканасы геништетүү боюнча 12 лицензияга ээлик кылаары тууралуу маалыматтар белгилүү. Ошондой эле май куюучу жайлар жана МТСтердин ээси ал эми Темир Сариев 2016 жылы өкмөттү жетектеп турганда балыкчы корумду жолун куруу боюнча өткөрүлгөн тендерде Кытай компаниясынын кызыкчылыгын коргогон деп айыпталып, кызматын тапшырып кетүүгө аргасыз болгон. Бул сыяктуу фактылар коомчулукта ачыкталып, бирок ар дайым колунда бийлиги жана байлыгы барлар суудан кургак чыгып кеткен учурлар бар. Элдик толкундоолордон кийин кызматка келген аткаминерлер коррупция менен күрөшөбүз деп элге убада беришүүдө. Ташиев, Зулушевтар булар тажрыйбалуу инсандар. Мен оюмча анан мындай мамлекетке, өкмөттүн башчысы болуп, ошол тармактарды, министерство, ведомстволорду башкаргандар, мен ошол дайым айткым келем, жакшы аскер башчылар болуш керек. Элге, коомго, мамлекетке, өлкөгө зыян келтирбей, пайда келтирип атабы, ошол демилгелердин баарын колдош керек. Мен колдойм. Элдик толкундоолордон кийин өлкөнүн күч түзүмдөрүнө буга чейин аты булганбаган таза инсандар келди дешет эксперттер. Бул аптада башкы прокурор болуп Курманкул Зулушев тайындалды. УКМКнын төрагалыгына келген Камчыбек Ташиев өлкөнү сазга батырып, өздөрү ченемсиз байлык топтогондордун ким экенин карабай жазалайм деп убада берди. Ал эми финансы полициясына келген Сыймык Жапыкеев буга чейин эле элдин эсебинен байыган көпөстөрдү кустурам деп убада берип келген. Бул убадалар ишке ашаарына коомчулук ишенип турат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Жумалык. Бул аптада шайлоо жөнүндөгү маселе кайрадан кызуу талкууга түштү. Депутаттар парламенттик шайлоону июнга жылдыра туруп, өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү керек деп чыгышты. Алар өлкөдөгү экономикалык кризисти, пандемиянын экинчи толкунун жана саясий кырдаалды жүйө кылып, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону токтото туруу керек деген чечимге келишкен. Ал эми Конституцияга өлкө парламенттик же президенттик башкаруу формасын өтөбү, аны эл өзү жалпы добуш берүү жолу менен тандап алуусу керек дешет. Президенттик шайлоого чейин референдум өткөрүп, бул маселени чечип алууга болоорун айтышууда. Ошондой эле депутаттардын санын кыскартуу маселеси да камтылат экен. Бирок айрымдар мындай сунушка каршы болуп жатышат. Юристтердин пикиринде Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө бери дегенде жарым жыл убакыт талап кылынат. Анын үстүнө Садыр Жапаров өзү да бул сунушка каршы пикирин Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Ал эми шайлоо мыйзамдарына болсо өзгөртүүлөр киргизилди. Шайлоо күрөөсү 5 миллион эмес 1 миллион сомго, босоголук чек 7%-дан 3%га төмөндөдү. Ошондой эле дарегин алмаштырып добуш берүүгө жол ачкан форма 2 аркылуу добуш берүү жокко чыгарылды. Бирок бир депутат 2 жолдон ашык шайлана албайт деген сунуш камтылбай калган. Демек буга чейин добуш сатып алуу менен алектенип, шайлоодо адилетсиз жол менен утуп кетилген 3 партиянын бул өнөктүккө катышуусуна эч кандай тоскоолдук жара албайт. Мындай чечим коомчулуктун наразылыгын пайда кылууда. Өз көмөчүнө гүл тарткан депутаттардын 6-чакырылышта көп экендиги мына ушундай көрүнүштөргө жол ачууда деген пикирлер арбын. Бул иретта өз кызыкчылыгын биринчи орунга койгон саясатчылардын амбициясы утуп кетеби же адилеттүү чечим кабыл алынабы? Кабарчыбыз талесеп салып көрдү.
Жогорку кеңештин кайра шайлоосуна катышуу ниетин 25 партия билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Жогорку кеңешке кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү тууралуу сунуш бир добуштан кабыл алынган. Бирок Жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясынан Жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган өз чечимдерин мыйзамдуу деп санай турганын билдиришти. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлери суракка чакырганы маалым болду. Муну БШКнын мүчөлөрү кысым катары баалашууда. Өтүп бара жана 12 БШКнын мүчөсү ийимге келип суракка келгиле депчи. Мындай болбойт да. Бул биз биринчиден мамлекеттик орган. Биз өзүбүздүн авторитет, аброюбуз бар, өзүбүздүн статусу бар. Биздин эле мыйзамда жазылып турат, мына өзгөчө бир статус бар да. Аякта так жазып турат. Боршайкомдун мүчөсү эч кандай бир кысымга, бир куундукка куундук болбойт. Ички иштер министрлиги жапырт башаламандыкка түрткү болгон себептерди аныктоо максатында 5 октябрдагы окуянын жагдайларын аныкташ үчүн Боршайкомдун бардык мүчөлөрүн кабарлама жазып берүү менен күбө катары сурак алган. Бул факт боюнча 8 октябрь 2020 жылы Генералдык прокуратура тарабынан по факту халатности досудебный производство регистрация болуп, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тергөөнү уюштуруу үчүн жөнөтүлмөкчү. Бул досудебный производство боюнча бизге Борбордук шайлоо комитетинин өкүлдөрүнүн члендерин доклад кылыш керек болуп, ошол боюнча суракка чакырылган болчу. Парламенттик шайлоону өлкөнүн баш мыйзамын өзгөрткөндөн кийин өткөрүү боюнча мыйзам долбоору парламентте сунушталып, дароо колдоо тапты. Ал эми президенттик шайлоо белгиленген мөөнөтүндө өтө берет дешет демилгечилер. Азыркы баш мыйзам боюнча Сооронбай Жээнбеков арызын жазып, кызматын тапшырып кеткенден кийин 2021 жылдын 15 январына чейин болушу керектиги айтылган. Ошондой эле юристтер эгерде баш мыйзамга өзгөртүү киргизилбесе, анда Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы болуп турган чакта ал шайлоолорго катыша албай турганын айтып жатышкан. Эми минтип баш мыйзамды өзгөртүү зарыл деген пикирлер келип чыкты. Ага депутаттар бир нече жүйөлөрдү келтирип жатышат. Азыркы учурда мөөнөтүнөн мурда жана кайра шайлоо өткөрүүнү токтото туруу өлкөдөгү оор кырдаал, келип чыккан кырдаалдан улам бизнес түзүмдөрүнүн экономикалык активдүүлүгүнүн азайгандыгы, бюджеттин киреше бөлүгүнүн кескин түрдө азайгандыгы жана COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны кескин түрүндө көбөйө башташы менен дагы белгиленет. Азыркы учурда мен айтып кеткендей бюджеттик тартыштык дагы аз эмес. Баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр алдын ала белгилүү. Эл өкүлдөрү өлкөдө президенттик же парламенттик башкаруу болобу, муну референдум аркылуу эл тандап алсын деген жыйынтыкка келишкен. Жоопкерчиликти толугу менен бирөө өзүнө алып чечкиндүү саясат жүргүзүүсү үчүн ушундай жолго баруубуз керек деген көз караштар басымдуулук кылат. Андан тышкары депутаттардын санын кыскартуу керек деген сунуштар айтылган. Депутаттардын санына ар кандай цифрлар айтылып атат. 1,5 101 дейт, 96, 95 дегендей немелер болот, бирок оптималдуу ушул 90 тегерегинде болот да. Ошого азыркы депутаттардын көпчүлүгү ушуга жетип калды. Ошол 90дон арымдай 90 тегерегинде болсо оптималдуу болот деп. Анткени 44 район, 31 шаар ошолордун баардыгын кошкондо деле 75 тегерегинде болуп калат. Жана ошондой эле дагы баардык аймактарды камсыз кылыш үчүн, аймак менен көргөндө ошундай предварительный мындай айтканда санга туура келип атат да, ошол санга баардыгы макул болуп атат. Ал эми Өмүрбек Текебаев өз максатын көздөп, бул боюнча өзүнүн шартын коюп жатат. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат, бирок өкмөт күчөйт, премьер-министр күчөйт, президент өзүнүн ыйгарым укуктарын жоготуп, аксакалга айланат. Президент түз эл эмес, коллегия выборщиков
шайлайт деген принциптерге болса мен колдоймун деп кол коюп бердим. Президенттик шайлоо аяктаганча бул өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жетишебиз дешет депутаттар. Ал эми парламенттик шайлоо 1-июндан кечиктирилбей өтүүсү зарыл. Шайлоо мыйзамдарына Алтынбек Сулайманов баштаган бир катар депутаттардын сунушу менен өзгөртүү киргизилип жатат. Ага шайлоо күрөөсүнүн 1 миллион сомго төмөндөтүү, босого чегин 3%га түшүрүү жана форма 2 менен добуш берүүнү жокко чыгаруу сунуштары камтылган. Мамлекеттик кызматта иштеп аткандарды ордун тыштап, же шайлоого барсын, же жумушун кылсын деген сунуш бар. Региональный порогту 0,7-ден 0,3-кө түшүрөлү деген сунуштар болду. Мирлан Бакировдун акыркы 2 күндө 3 күндүн ичинде списокты кайрадан түзүү, политсоветтин негизинде түзүү деген ал сунуш бар болчу. 2 жолу депутаттан ашык болбосун деген ал сунуш бар болчу. Мына бул негизги нерсеге тоскоол болбосун деп эле биз ошону четке кактык. Ал арада Төрөбай Зулпукаров жогорку кеңешке 2 рет гана шайланууга укуктуу деген мыйзам иштелип чыгышы керек деген сунушун билдирип чыкты. Айрым депутаттар тарабынан коррупцияга катыштыгы бар аткаминерлер жана тууган туушкандарын парламенттин босогосун аттатпаш керек деген пикирлер айтылууда. Эгерде биз каалай турган болсок, ошол шайлоо кодексине макул болсоңуздар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты 2 жолдан ашча депутат бола албайт деген норманда ошо киргизип койсок жакшы болот. Бирок Төрөбай Зулпукаровдун мындай сунушу айрым саясий ишмерлерге жаккан жок. Коррупциянын гүлдөп өсүшүнө, шайлоонун мыйзамсыз өтүшүнө себепкер болгон адам түштөн кийин кыйынсынып сүйлөгөнү популисттик кадам деп сыпатталууда. Ошол 3 партиянын бүгүнкү ушул мүчүлүштөргө келтирген, ушул оор абалга келтирген, алардын андай комментарий бергенге моралдык укугу жок. Бүгүнкү күнү эмне ошол бийликтин партиялары жасаган иштеринде. Алар ушул жанагы подкуп, форма 2-ни аша чаап ташуу, адим ресурс, то есть ушул 107 мандатта 107 мандатын ушул 3 партия алып койду да. Анан Зулпукаровдун бул кайрылганы жөн популистический, өзүнүн артын тазалап атат да эл катары. Алар моральдык жагынан укугу жок. Ошонун негизинен өзлөрү көп айтат го, эркекпиз, эркекчилик деген келишим болгон. Ошо мындай элим үчүн бузуку болбойт, элиме зыян болбосун деп эле келбесе ошо жакшы иш болмок. Талашып тартышып отуруп, мыйзам долбоору 84 депутаттын макулдугу менен колдоо тапты. Президенттин милдетин аткаруучу аталган мыйзамга кол койду. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн Twitterдеги баракчасына жазган билдирүүсүнө караганда парламенттик шайлоонун мөөнөтүн создуктурууга макул эмес жана элдин талабын эске алаары маалым болду. Урматтуу кыргызстандыктар, эч камсанабаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бул буттоосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буйруса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин отурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Коомчулук арасында эйкача пикирлер жаралууда. Калктын басымдуу бөлүгү азыркы парламент элдин тагдырын чечип отурбастан токтоосуз түрдө кетиши керек дешүүдө. Экономикалык жана коронавируска байланыштуу абалдан улам шайлоонун мөөнөтүн кийинки жылга жылдыруу керектиги да айтылып жатат. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, Жумалык үчүн. Эгер шайлоо 1-июнга чейин жылдырылса, 6-чакырылыштагы депутаттар жайга чейин иштеп калышабы? Бул суроо коомчулуктан нааразылыктарды жараткан. Муну түшүнүп калган айрым депутаттар июнь айына чейин маяна албай иштеп беребиз деп сунуш кылышты. Парламентке 1 жылда коротулган чыгым дээрлик 1,5 миллиард сомду чапчыса, депутаттардын маянасынан үнөмдөлгөн каражат деле бир топ керекке жарамак. Бирок айрым депутаттар маянасынан кол жууп калгысы келбей чырылдап жиберди. Алас келгенсип, айрым депутаттар митингтердин кесепетинен келип чыккан чыгымды да биз калыбына келтирели деп жиберди. Маянасынан айрылгысы келбей жаткан депутаттар муну укканда кандай абалда калды экен?
Эске сала кетсек, Ак үйдүн имаратын оңдоп түзөө үчүн 450 миллион сом керектелери айтылууда. Андыктан депутат Марлен Маматалиев ар бир депутат өз иш бөлмөсүн өз чөнтөгүнөн оңдоп түзөсүн деген сунушун ортого салган эле. Бул сунуш колдоо табабы азырынча белгисиз. Арасында жалаң маяна менен жашаган депутаттар да бар. Анын үстүнө алардын мөөнөтү дээрлик аяктап калганын эске алганда бул сунушту колдобой коюулары да мүмкүн. Депутаттар кийинки парламенттик шайлоого чейин маяна албай иштемей болушту. Парламентарийлердин айтымында көпчүлүк депутаттардын сунушу менен октябрь айынан тарта айлык албай иштөө макулдашылды. Бул тууралуу парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Акылбек Жапаров билдирди. Эгерде парламент колдоп бере турган болсо, мындан ары депутаттар айлыгын албайт. Аппарат ала берет. Аппараттын акчасы бюджетте көрсөтүлбөйт. Биз ошондой сунуш менен кайрылганбыз. Жана токтомго ошону киргизип берүүңүздөрдү сизден суранабыз. Бирок эл өкүлдөрүнүн баары буга макул эмес. Айрымдары депутаттык маянадан башка киреше булагы жок экенин айтып, каршы болушууда. Мне вот интересно, Мага кызык болуп жатат. Эгерде жаңы парламентти шайласак деле алар дагы бекер иштеп бермек беле. Маселен, бул суроо дагы мени кызыктырат. Анткени көпчүлүккө салыштырмалуу Аида Камчыбековна, мен, Айнуру Осмонова, Айнуру Тойчиевна, биз бир гана депутаттык маяна менен жашайбыз. Айлык маяна менен гана. Бизди да эске алыңыздар. Только на зарплату. Бир жылда унаа токтотуучу жайына эле 48 миллион сомдон ашуун каражат короткон депутаттар кыйчалыш кырдаалда айлык албай иштеп коюуну эп көрүшүптүр. Ал эми серепчилер жогорку кеңеш үнөмдөгөн акча каражаттарды COVID-19 илдети менен күрөшүүгө же кандайдыр бир тармакка максаттуу пайдалансак туура болот деген пикирде. Ошол эле кете турган акчаны депутаттар албайбыз деп мамлекеттен бюджетине киргизилип, защищенные средства катары атай киргизилип, бөлүнгөн акчаны депутаттар албайбыз деп атышат да азырчы. Ошол депутаттар албайбыз деп аткан акча анда кайра бюджетке кетеби, же аны кайсы бир балдар үйүнө которобу, же кайсы бир благотворительный бир нерсе жасайбы, аны депутаттар өздөрү чечет болсо керек. Учурда депутаттар кырдаалга байланыштуу Аларча мамлекеттик резиденциясында жыйын өткөрүп жатышат. Эске салсак, шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык иретинде 5 октябрда башталган митинг башаламандыкка айланып, митингчилер парламент менен президент отурган имаратты басып алышкан. Анда имаратта бир канча буюмдар талкаланып, иш кагаздар жок кылынып, Ак үйдүн 3-кабатынан өрт чыккан. Коомчулук өз иш бөлмөлөрүн депутаттар өздөрү оңдоп түзөөдөн өткөрсүн деген талаптарын айтышууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Ак үйдүн имаратын оңдоп калыбына келтирүү үчүн 450 миллион сомдун тегерегинде каражат сарптааларын эсептеп чыгышкан. 2010 жылкы окуяда да Ак үй талкаланып, 380 миллион сомго оңдолгон. 10 жылдагы төңкөрүштө башкы прокуратура, салык кызматынын имараттары да талкаланган. Жогорку кеңештин ишин жана жогорку кеңеш менен президент жайгашкан имаратты калыбына келтирүү талап кылынып жатат. Алдын ала эсептөөлөр менен 450 миллион сом каражат кетет. Жогорку кеңеште 120 депутат болсо, алардын ар биринин иш бөлмөсү бар. Аларды оңдоодо оңой эмес, каражат кетерин эсептеп чыккан жалгыз эл өкүлү Марлен Маматалиев депутаттар иш бөлмөсүн өзүнүн каражатынан оңдоону сунуштап жатат. Бирок азыр кесиптештери аны колдоого ала элек. Биз ушул депутаттар өзүбүздүн кабинетибизди өзүбүз мындай оңдоп, ремонттоп кирип алсак, бюджетти күтө отурбай, качан мамлекеттен дагы акча бөлүнөт экен деп отурбай, өзүбүздүн кабинетибизди өзүбүз ремонт кылып, жана ошого байланыштуу баягындай компьютер болот, мебели болот, жана эшиктери талкаланып туруп, ошолордун баардыгын өзүбүз алып, өзү кирсек туура болот эле да. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы, чындыкты айтыш керек, көпчүлүк депутаттарыбыздын мүмкүнчүлүгү бар. Бир катар коомдук ишмерлер 5 октябрдагы башаламандык учурунда Ак үйдүн ичиндеги сырдуу кагаздарды атайын жок кылыш үчүн ушул сыяктуу жапайычылык жолдор менен имаратты өрттөп, документтерди жок кылышкан дешет. Мындай ыплас көрүнүштөр атайын кызыктар тараптын буйругу болушу мүмкүн деген божомолдорду айтылууда. Буну атайын уюштургандар дагы бар. Себеби Ак үйдө көп документтер сакталат. Ак үйдүн сейфтеринде көп депутаттар үй бүлөсүнөн жашырган же тиги ячейкаларга салгысы келбей ошол жерге сактаган акчалар бар. Алардын баардыгын атайын уюшулган адамдар билет. Өткөндө деле ошол уюшулган адамдардын арасында
атайын жанакы сферала аралайт турган курал жарактары менен барып, ошондой баягы калың сейфтерди аралап, аны ошол жерде жанагы талап тоноп кеткендери ошондо көрүнүп атат да. Негизинен жогорку кеңешке жыл сайын оңбогондой каражат бөлүнөт. Маселен, былтыр 765 миллион сом берилип, ал төмөндөгүдөй бөлүштүрүлгөн. Аппарат 606,53 миллион сом, иш башкармалыгы 73,77 миллион сом, гараж 48,1 миллион сом, резервтер фонду 34,5 миллион сом. КМШ мамлекеттеринин парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2,9 миллион сом. Натыйжада бир жылдык чыгымдардын жалпы суммасы 1 миллиард 481,178 миллион сомду түзгөн. Өлкөнү пандемия каптап кыйчалыш кырдаал жаралып, ал ортодо зыкылдап доолаган карыздын көйгөйү артып турганда 120 депутаттын чыгымы ашыкча жүк болду дешет. Ага ылайык биз төмөндө санап берген чыгымдардан да баш тартса болот. Аларга салыштырмалуу мектеп окуучулары жол акы төлөп катташат. Ал эми эл өкүлдөрүн унаа менен камсыздап туруу үчүн дагы күйүүчү май казынадан каралган. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу мыйзамы кабыл алынды. Ага ылайык кийинки шайлоо 2021 жылдын 1-июнуна чейин уюштурулушу керек. Ал эми 6-чакырылыштын депутаттары кийинки шайлоого чейин маянасыз иш алып барат. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, жумалык үчүн. Бул аптада коронавирус илдеттин жаңы жуктуруп алгандардын саны 600гө чукулдады. Өзгөчө Ош жана Баткен областарында илдетке кабылгандардын саны кескин өсүп кеткен. Ош областынын Араван жана өзгөн райондорунда илдет күч алып, бейтапканаларда орун калбай калган. Ал эми Жалал Абад областында концентраторлордун жетишсиздиги көйгөй жаратууда. Илдеттин алдын алуу максатында түштүк жергесинде рейдтер байма-бай өткөрүлүп жатканы менен анын жыйынтыгы жоктой. Себеби эл эскертүүлөргө карабай, илдетке кайдыгер мамиле кылып, коопсуздук эрежелерин сактабай жатат. Коомдук унааларга бет кап кийбей кирип, илдет жугуу очогуна айландырган. Бул аптада вице-премьер-министр Ош, Жалал Абад жана Баткен областарына барып, эпидемиологиялык кырдаал менен таанышып кайтыптыр. Бирок чара көрүлбөгөн соң, көйгөйдү уккандан не пайда? Адамдар мынти солу бөлүп калып жок бир тууганда. Кыйкырып атат, аба жетпей атат мага деп. Кислород бергиле деп атат. Кээ биркisi тез өлтүр мени деп атат. Бул тасма түнкү саат 1 чамасында Жалал Абадта тартылган. Коронавирус эң көп катталып жаткан аймакта кычкылтек концентраторлорунун тартыштыгы пайда болгон. Жакындарынын өмүрүн сактап калууга жандал бастаган мындагы жарандар күнү-түнү кычкылтек суюктугун издеп ташып келип жеткирүү менен алек. Көңүл кейиткен бул көрүнүш 1 жумадан бери болууда. Ал аралыкта кычкылтек баллонун көтөрүп келгендердин саны 150гө чукулдады. 500 сомдон сатып атабыз. Бүгүн сатып алган акча жок. Акча бар, кислород жок. Буну заправка кылган жер өчүрүп, ушуну заправкалап турган жер жок болуп атат бизде. Ушуну өкмөт нерге бир жашынакай кылып аппарат куруп берсе, ушу канча деген адамдын өмүрүн алып калат эле да. Кычкылтек заправка кыла турган бир эле станция бар. Ошол жердеги жетиштире албай атат. Жалал Абад, Сузак, Октябрьскийдеги кызыл зоналарга, карантин турган жерлерге. Анан эгерде кислородный баллон болсо, биз Оштон ушул жерге жеткизип берет элек, пустой кислородный баллон таппай атабыз. Бир гана элдин багындай кош мамилелүүгө өтө түшүп акыбалда келип атат. Поражение 80, 90, 85% поражение менен келип атат. Сатурациясы 35ге 30га 40га түшүп калгандар келип атат. Той аш, өлүм житим токтогон жок. Адамдарга баары бир болуп атат. Ооруканада жүздөгөн бейтаптар вирус менен алпурушуп жатканда жай турмушта кайдыгерлик уланууда. Облустагы оорунун очогуна айланып турган Сузак району Жалал Абад шаарында жөнөкөй эле бет кап тагынгандар аз. Үлгү болчу мекеме ишканалар кожо көрсөнгө эскертүү кагаздарын илип коюшкан менен коргонуу эрежелерин эстен чыгарышкан. Өзүңүздөр баш ийбей жатасыздар, анан жарандарга кантип айтасыздар? Жарандарда деле жок экен бул жакта. Жарандар маскасы менен келебиз да, эч кимиңиздерде бет кап жок экен да, эреже сакталбай атат. Бет кап фаза напасым болуп кетти, өтө болуп кетти. Баарыңарда ошондой окуя болуп атабы? Жарандардан талап кылып атасыңарбы? Талап кылып атабыз. Бирок биринде да маска жок экен да, киргизе бересиңер ошондой. Эми бирөкөсү болуп атат да, өзү маскачан келип аткандар. Ош облусу олуттуу чектөөлөргө бара баштады. 7 облус менен чектешкен жерине карантиндик посттор орнотулуп, көч түзүмдөрү жана дарыгерлер эскертүү, текшерүү багытында иштей башташты.
Чектөө кадамын алгач Араван району баштап 2 жумага карантинге алынды. Базарлар, коомдук тамактануучу жайлар, мечиттер жабылып, маршруттук каттамдар токтотулду. Мындан улам район борборунда бет кап тагынган жарандар мурдагыга салыштырмалуу көбөйгөн. Адам санына карабастан коомдук тамактануучу жайлар, ашканалардын ишмердүүлүгү толугу менен токтотулду. Ал эми район борборунда адамдарга бет кап тагуу боюнча түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн, ага ылайык санитардык эрежелерге болгон жоопкерчиликте өзгөрүү байкалат. Чыкканда маска деп атат, ичине антисептик себишибиз керек экен, ошолорду айтып атат. Илдет аймактарды аралап кирди. Өзгөн районундагы бейтапканалар толуп пландуу кабыл алууну токтоткон. Курушап айылында ачылган 50 орунду күндүзгү стационарга бир күндө 120га чейин бейтап кайрылууда. Мындай шартта бир күндө балдар бакчасынын имараты кооптуу кызыл зонага айланды. 5 октябрдан башында 90, 92, 100га чейин жатып аткан, акыркы 3-4 күндөн бери уже 100дөн ашты да, эң көбү 120га чейин жетти. Экинчи толкундун эпкини Баткен облусунда дагы байкалат. Мында тынымсыз өткөн рейдтер натыйжасын бербеген. Андыктан облус жетекчилиги оорунун өсүү темпи токтобосо карантин киргизүүгө мажбур болоорун билдирди. Мекеме ишканаларда рейдтерди жүргүзүп, ал жерде дагы түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, эгерде бул спад болбой турган болсо, азайбаса, биз мажбур болобуз карантиндик режимди киргизүү боюнча. Акыркы күндөрү Ош Жалалабадда тажы илдети күчөп жатканы менен сандар боюнча Бишкек алдыда. Апта соңунда көптөн күттүргөн 100 орундуу инфекциялык оорукананын курулушу бүттү. Бир нече күндө колдонууга берилмекчи. Коронавирус илдети жашы өтүп калгандар үчүн кооптуу абалга кептейт. Мындан улам саламаттык сактоо министри 60 жаштан өткөн улгайган кишилерди өмүрүн тоокелге салбоону эскертти. Тажы вирусу ишемби күнгө карата дагы 4 кишинин өмүрүн жалмады. Өлүмсүз өткөн 1 күн болду. Тилекке каршы аптанын калган күндөрүндө вирустун курмандыктары катталып жатты. 24 октябрга карата Кыргызстанда өткөн суткада дагы 556 кишиден коронавирус аныкталды. 287 кишинин оорудан сакайып кеткени белгилүү болду. Жуктургандар Бишкек шаары 149, Ош шаары 34, Чүй облусу 67, Ош облусу 75, Талас облусу 23, Нарын облусу 4, Ысык көл облусу 35, Жалал Абад облусу 83, Баткен облусу 86. Акыркы 3 айдагы оорунун өсүү темпинде айырмачылыктар жогору. Мурдагы айларга салыштырмалуу октябрда 3 эсеге көбөйгөн. Кыргызстанда октябрь айында коронавирус жуктургандар 3 эсе көбөйдү. 1 октябрда 172 адамдан илдет аныкталган. 10 октябрда 307 кишиден, 23 октябрда 582 кишиден вирус чыкты. Коронавирус жуктургандардын аймактардагы саны боюнча 23 октябрга карата расмий көрсөткүч. Бишкек 19383, Ош шаарында 4265, Чүй облусунда 6163, Таласта 1620, Жалал Абад облусунда 6206, Нарын облусунда 1805, Ысык көл облусунда 4331, Баткен облусунда 4711, Ош облусунда 6104. Ооруга даярдык көрүш эмес, алдын алуу керек деп айтып келишкен дарыгерлер. Деген менен жооптуу жетекчилер даярдык ишинде кыйратпаган өңдүү. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова бул аптада оору көп катталып жаткан аймактарга иш сапары менен келди. Анда курулушу кечиккен ооруканадан кабар алган. Келди, кетти деген отчеттук сүрөттөрү гана калбаса, вице-премьер 2 күн жүрүп эмнени чечип кеткени белгисиз бойдон калды. Мисалга, Ош шаарындагы инфекциялык оорукана октябрь айынын 20-сынан колдонууга берилет делген. Алиге чейин курулушу бүтө элек. Коомчулукта кыйын кырдаалда ишинде толгон токой шалаакылыктары бар эмес, жигердүү жетекчилер кызматта болсо дешет. Бүт баары жасалып атат, эч көйгөй жок деген ушундай бир маалыматтар да түшүп атат да бизгечи. Бирок ошол эле убакта илдет өсүп атат. Ошон үчүн ушуга байланыштуу мен өзүм келип, бүгүн эртең ушул Ош областын, Жалал Абад областын мен өзүм кыдырган атам, бүт больницалардын жана край кызыл зоналарга өзүм кирген атам. Көп эксперттер, көз карандуу организациялардын мүчөлөрү кат жөнөткөнбүз Аида Исмаилова жөнүндө. Анткени бул адам шайлоого качып кеткенде мурун деле аябай көп зыян келтирген да. Биздин ошо элибиз ошонча көп курмандык болгон коронавирустан. Аида Исмаилованын зыяны өтө көп болгон. Кыргызстанда коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин саны 24 октябрга карата 3569га жетти. Алардын ичинен 3251 айыгып, 84-ü каза болду.
Алардын арасынан 24 кишинин жакындарына $1 миллион кун төлөндү. Коронавирус менен ооруган мед кызматкерлердин 147-сине өкмөттөн 200 000 сомдон керемти алышканы маалым болду. Учурда Кыргызстан боюнча 3300 киши стационарларда, ал эми 2871 бейтап амбулатордук шартта дарыланууда. Роза Акматжан кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунтуу окуяларды камтыган жумалык аналитикалык программасында күбө болдуңуздар. Аны мен Мерим Ташыбекова алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, илдеттен сак болуңуздар, амандыкта көрүшөлү.